каражаттарга сот отурумундагы заманбап технологияларды киргизилип жатат. Сот адилеттүүлүгүнүн ачык айкындыгын жана жеткиликтүүлүгүн жогорулатууга өбөлгө түзүүдө. Санариптештирүүнүн алкагында сот процессине соттук жыйындарды аудио, видео жазуу жана протоколдоштуруу системасы ишке киргизилди. 157 сот залында дайын аппараттар орнотулду. Каракол жана Жалал Абад шаарында 4 сотту бир жерге бириктирген сот адилеттүүлүгү үйлөрү ачылды. Кара Суу Алабука райондук сотуна жана Ташкөмүр шаардык сотуна жаңы имараттар салынып жатат. Алай райондук жана Каракол шаардык соттордун имараттары капиталдык ремонттон өттү. Айлык акылар боюнча айта кетсем, буга чейин судьялар 40 000 сомдун тегерегинде, сот аткаруучулар 12-13 000 сомдун тегерегинде айлык алып жүрүшсө, бүгүнкү күндө судьялар орточо 85 000 сом, 100%га чейин көтөрүлдү. Ал эми сот аткаруучулардыкы 38 000 сомго, 275%га чейин акысын көтөрдүк. Акыйкат сот актылардын мыйзамдуу, толук кандуу аткарылышы элдин сот тутумуна болгон ишенимди пайда кылат. Мыйзамдуулуктун, адилеттүүлүктүн алдында бийик милдеттерди канчалык так, абийирдүүлүк менен аткарылышын артында жарандардын тагдыры турганын эч качан унутпаңыздар. Сиздердин мыйзамдуу жана кесипкөйлүү иш аракеттериңер аркылуу жалпы элибиздин сот тутумуна жана ошондой эле мамлекеттик бийликке болгон ишенимин кайтаруу үчүн бардык күч аракеттериңиздерди жумшайсыңар деп ишенемин. Жогорку сотуна караштуу сот департамент жетекчисине бир тапшырма коюп кетейли. Мына ар бир алган автоунааларга GPS орнотулсун. Автоунаалар иш учурунда гана колдонууга тийиш. Навигациялык аркылуу жеке же башка багыттарга колдонуу аныкталса, мыйзамда белгиленген тартипте катуу чаралар көрүнөт. Мени уят кылбаңыздар. Аялдарыңыздар менен суббота воскресенье күнү той-бойго барып. Кыргызстанда 380 сот аткаруучу бар. Бүгүн баарыңыздарды автоунаа менен камсыздай албайбыз, бирок алдыда жакшы ниеттер бар. Жакшы иштегилер. Жаңы жылда алгылыктуу иштерди жасоого чакырамын. Машиналар элибизге көп кызмат кылсын, элибиздин ар дайым акыйкат чечимдер бактылуу кылсын. Баарыңыздарга бекем ден соолук каалайм. Бар болуңуздар, бактылуу болуңуздар. Рахмат.